Урматтуу мекендештер, биз азыр Баткендеги ошол Тажикстан менен чектешкен айылдын тургуну, мурдагы айыл өкмөтүнүн башчысы Саатбек Эгембердиев менен сүйлөшөбүз. Баса ошо интернетте Саатбек Эгембердиевдин атын жазып, Бекжан Жалиловдун сүрөтүн чыгарып дагы провокациялык маалыматтар тарап атат. Туура эмес, ошол боюнча дагы сурайбыз. Саатбек ака, кандайсыз? Азыр кайсыл жерде отурасыз? Тынч аман, коопсуз жердесизби? Үй бүлөңүз аманбы? Ушундан баштасак. Ошол конфликт башталганда эле мен баардыгыга эме кылгам, баардыгы эл катары эле үй бүлөмдү жөнөтүп бергем эвакуацияга. Бул Маргун айыл өкмөтүндөгү. Өзүм калгам. Ошол фейк маалымат чыгып, бүгүн ошол Маргун деген жерге чыгып келдим. А так ошол конфликт зонасында эле жүрдүм мен. Эми үй бар ал жерде, чындык бар, караш керек эле. Ошол. Келиңиз ошо фейк боюнча сүйлөшөлүчү. Силер Бекжан экөөңөр ал жакта белгилүү адамсыңар. Анан кийин жанагы буга чейин коррупцияга каршы ой пикирлериңерди айтып, анан бир топ уудуу болгонсуңар. ЫДРС сыяктуу материалында силер чыккансыңар да. Анан эле силердин атыңардан биздин бийликти жамандаган, биздин позициядан туура эмес маалымат берген дегендей мындай фейк маалыматтар жазылып атат. Эми бул фейктер башка дагы кыргыз аттуу адамдардын аттарын, сүрөттөрүн коюп чыгып атат да. Бирок ушундай экен, эми ишенгендер да болуп кетип атат. Албетте ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Мен деле таң калдым ага. Мен үчүн да күтүүсүз болду. Биринчи ой, билбейм каяга кетти, но баягы маалыматты окуганда дагы мындай эле жалпысынан окуп алып туруп түшүндүм да. Бул бизди каралоо эмес, бизди чыккынчыга эме кылып атканын түшүндүм да. Анан карасам, фамилиям туура эмес жазылган, Эгембердиев деп. Аватарда сүрөт вообще Бекжан Жалиловдун. Жүрдүм. Мен дагы ошол айылдан чыкпай эле жүргөм. Эми болгон айыл свет жок, электричество ошондой эле өчкөн. Мобильный свет иштебейт. Эч нерсеге мүмкүнчүлүк жок да, мындай даже голосовой жөнөткөндө. Не то что видео. Вот. Мен да таң калып атам, ошол нерсе кимге керек экен. Бир жагынан шүгүр, биринчи конфликт караганда болушунча биздин эмелер ошол жерде туруштук берген үчүн биз дагы ошол шарт түзүп берди, биз дагы ошол жерде болдук. Эми солдаттарга аралашпасак дагы өзүбүзчө түнөп ошол жерде үйдү кайтарып турайык деп турдук. Эми бизде курал жок каяктан. Барып жүрүп, баары үйдү тоноттук, баарыбыз эле. Ошол анан кайтып бул жерге келдик дагы ошол оповещенияны берип, ал фейктүү көрүшүм менен эле өзүм ошол биздин спецслужбалар менен байланыштым, жергиликтүү. Анан ушундай болуп десем, ошондой болду деди. Мен видеообращение жасайм десем, ошону жасап берет деди, жасап бердим. И медиа штабтын эмесинен чыкканын окудум, Эми чыгып, бул баягы биз азыр болуп көрбөгөндөй ынтымакты көрсөтүп, болуп көрбөгөндөй мобилдүүлүктү көрсөтүп атабыз. Албетте ичибизге бүлүк салуу аракетин көргөндөрдүн мындай бечаралык кадамдары ал эч суу кечпейт. Биз башка жөнүндө сүйлөшөлү. Тиги азыр моралдык мындай духуңар бекемби, кантип атасыңар, абал кандай, ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Абал, могу конфликт боюнча? Ооба. Конфликт боюнча пока негизи эл бул жака эвакуация болгон. Ал жерде аз эле адам. Эми бул ушундай нерсе экен да. Биз тараптан толук аракеттер болуп жатат, бирок атыш мындайча айтканда атыш согуш да баары бир. Ал жерде эч кандай эреже жок. Электропроводалар, линиялар үзүлгөн, үйлөр өттөнгөн, тонолгон жерлер бар, мародерлору бар, ошондой. Бирок бүгүн уже беркемелер түшүп барды, укук коргоо органдары түшүп, патруль уюшулуп, эми патруль болот деп атышат. Мен ошол фейк менен бул жака чыгып келдим.
Менимче бул биринчи биз эмеспиз. Дагы бир топ адам фейк болуп чыкса керек деп ооба койдум. ооба жок көп адамды ошентип жасап атышат. Интернет Чыңалып бар азыр, жок деп болбойт, конечно. Аракет жасап атат, биз дагы ошол жерде жүрүп бүгүн жөнөп атканыбызда дагы сүйлөшүүлөр жүрүп аткан. Күндө аракеттер жүрүп атат. Эми бир тарап менен чечилбейт экен да, бул экинчи тарап менен дагы эме болуш керек экен да. Ошол башка эч нерсе дей албайм. Азыр бардык кыргыз айылдары ушул кыргыз бийлигинин көзөмөлүнө өттүбү? Ооба. Алар кече түштөн кийинби кайтып кетишкен алар. Кайтып кетишкен, но эл бул жакта эвакуацияда да. Ооба. Кайтып кетишкенден кийин айыл бош калды, мародерлору кирип ошондой көрүнүштөр болуп атат го. Канчалык жабыркады? Мисалы үчүн өткөн жылдагыдай жабыркадыбы же анчалык болгон жокпу же андан да катуу болдубу? Биринчисинен катуу болду го мынусу. Себеби дегенде эрте мен уктап жатканымда оор эмелер менен аткылап баштады да. Бирок айырмасы биз тарап аларды эме кылган жок, ошол колунан келбегени полный кайтарып турду да. Ошол эле өзүнө жараша тең ата эме кылып турушту. Ошол жагы жакшы. Ошол үчүн биз ошол жерде жүрө алдык да. Былтыркыдай болгон жок. Былтыры жооп кайтарбай койду деген айыптоолор. Алар дагы өтө көпчүлүк болуп келишиптир да. Биздикилер толук кайтарып турду. Азыр биздикилердин контролунда. Айылдар бардыгы. Эми ошол аткылашканда болгону үйлөрдү дагы, инфраструктураны дагы атып, айыл өкмөттү жок кылды мисалы. Ошол жерде помду аткылашты. Такыр эле болбой калды да, уже айыл өкмөттүн имараты. Жаңы жердин айыл өкмөтүбү? Жаңы жер айыл өкмөтү уже жок эсебинде ооба. Эми албетте аларды кайра курабыз, барыңкалыына келтиребиз. Өзүңөрдү азыр мындай демек патруль жүрсө кыйла коопсуз сезип атасыңар да? Башталышында ошондой болду. Атак азыр коркуу сезим деле калбады. Эрте мен түшүп кетем деп эме кылып турам, но бул жерде бала чака бар. Эрте мен көрүнөт го, эгерде балдар менен уюшулсак, баары биз деле патруль болуп, ошол жерде жүрүшүбүз керек. Ал жердеги мекендештерге эмне жардам керек азыр? Мына видеоңузду бүткүл дүйнө боюнча көрүшөт кыргызстандыктар. Азыр эми бул менин оюм да, мен билбейм, эртеги комиссия эмне деп чечет. Ал жерде жок, ушул мына чукул эмне жардам керек? Ушул сааттарда. Үйлөрү Ушул сааттарда али мен айта албайм аны. Мен азыр айылдан келдим. Мен өзүмчө бир локальный бир жерде эле жүрүп келдим да. Адамдар бул жакта. Макул, каерде отурганыңызды айтпаңыз. Необходимый нерселер керек го дейм. Элементарный продукта дегендер, лекарства, дары-дармек, ошолор го дейм. Анан сиз үй бүлөңүз менен байланышып атасызбы? Аларга жетип атыптырбы? Кышка чейин эспекетиш керек. Үй бүлөңүз менен байланыштасызбы? Ошо үй бүлөңүздүн муктаждыгын айтыңызчы. Азыр жакшы 3 фура помощь келди дейт. Үй бүлөңүздүн муктаждыгын айтыңызчы, биз ошого карап алайлы да. Мен үй бүлөм муктаж бардыгында эле баягы кийим кечени тыштап келишкен да. Сменный одежда керек. Азыр мисалы элементарный баягы гигиенический зубной щетка, зубной паста, ошолор бир мончо-сончого түшүп, менимче ошолор да азыр зарылы. Билбейм эртеги кандай муктаждык болот. Мен ошентчүмүн да бул жерге келип. Бирок жанагыны кайра талкууласак да, мына кыш жакындап калды, ошол турак үйлөр боюнча тез куруу боюнча азыр зарылчылык бар да. Демек бүгүнкү күндөн баштап биз дароо ойлоно башташыбыз керек экен да.
ооба, кыш жакындап калды, бирок бизде арка айылында климат ошондой. Кышта бир кар да жаабай, кыш өтө берет да. Ошондо ноябрь, декабрга чейин курса боло берет да үйдү тургузса. Албетте, бирок бир эле аркада эмес да. Уже бул ооба, туура. Башка жактар эми ситуация идентичный эле болсо керек. Мен азыр жөн эле ой жүгүрткөнүм, кайра конфликт болгон жерде эми эл дагы мындай эме болуп калганда, мен бир нерсени эч жеткире албай койдум да. Бизде ошол Жаңы Жер айыл өкмөтүндө 4 айыл болсо, бир да банк жок да али. Себеби улуттук банк баягындай талапты күчөтүп салганда, бир да банк ал талапка жооп бербейт экен. Анан болгону 2 жерге банкомат коюп коюшкан, бирок ал банкомат жетишпейт да. Арас башка банктар келе албаса, улуттук банк анда өзү бир үлгү көрсөтпөйбү, келип өзү ачып койбойбу ошол кассасыны деген ой да. Банк жок, элементарный банк. Ошол. Анан эми больницалар толук иштесе жакшы болот эле, хотя бы хирургия деген иштесе. Айтыңыз азыр айтыш керек. Баарын айтыш керек, айтыңыз. Башка дагы маселелер бар. Ошол негизинен ошол банк, анан кийин больницаны мындай толук кандуу иштетсе жакшы. Үчүнчүсү элементарный баягы паспорт бере турган паспорт столду ачып койсо жакшы болот эле. Нол пособие алууну бир жөнөкөйлөштүрүп койсо жаш үй бүлөлөргө жакшы да. Алар 70 километр Разаков шаарына каттабайт эле. Ошондой жагыны, бир социальный жагыны тез чечип берсе жакшы болот эле дейм да. Анын үстүнө силердин айыл өкмөт дагы биздин шаарлардан алыс да. Миграциясы күчөп кетиши мүмкүн да азыр. Жаштар, ооба. Дагы бул маселелер боюнча мындай талкуулайбыз алдыда. Көп сүйлөшөбүз, бирок ушул айтканыңызда жакшы болду. Албетте силердин Жаңы Жер айыл өкмөтү биздин башка шаарлардан алыс да, алыс турат, четте турат, чек арада турат. Силер чек арачысыңар. Сиз айткан нерсенин баардыгын кылыш керек. Акыркы суроом, жанагы былтыры Баткенге өзгөчө статус берип 500 миллион сом бөлбөдү беле? Ошол натыйжалуу жеттиби силерге? Кандай колдонулду? Эмне болду? Эмнелер курулду? Эмнелер алынды ошого? Аны айта албайм, но курулуп атса керек эми. Сиз колуңуз тийип кетти окшойт, видео паузага коюлуп калды. Саатбек анда байланышабыз дагы. Пикир билдиргениңизге чоң рахмат. Аман эсен бололу баарыбыз. Мекенибиз бүтүн болсун.